Aytayın. Так. Men to'xtalib keteyim. Geçen ayda sabahın berim. 2017 yılı birinci administratif hacatçılık çaş boyunca zam direktörü bildim. Oşonda иштеп атканда бул зданиянын кебетеси тетиги маңдайкы вообще түрмөнүн зданияндай кара болгон здание болду. Мен келип эме ремонт жаса дегенен сурашты. Тааныштары бар стройкадачы. Ошол айтып сени огулуп койдум. Анча мынча ремонт жасаттырдым. Анан дагы биякты караса капитальный ремонт керек экен. Анан капитальный ремонтко мен 3 сапар эме агентство директор агентство профтехническийгечи директоруна. Мына 3 сапар проектный смета түзүп бердим. Ремонт тет жакта эме бар. Көрдүңөр беле билбейм мастерской. Урап түшкөн алды, баягы телевизордон тартып да. Анан мен 3 сапар түзүп бердим. Ага деген специалисттер түшүш керек. Мен түшкөндө өткөрбөйт документти. Анан лицензиясы. Ошо лицензия бар кишилерге квадрат метрден андай кылыш деп жалдап түзүп бердим, бирок ответ келген жок. Анан кой, булардан эчтеке чыкпайт деп мугалим эме болгондо мугалим отуруп кеттим. Потому что толку жок болуп калды. Сурашты бердим. Жок, берем деп айтпайт, жок бербейм деп айтты. Кимден сурап атасыз? Директордон официальный кат жибердик да. Чолпонкулов деген. Өзүлөрү башында айтылганда макул смета түзүшкө акча бөлүп берем ремонтко деп. А бирок мен 3 сапар түзүп бердим. 3 сапар түздүм, 3 сапар тыйын берген жок. Мына ремонтко анча-мынча бердик. Ошо жылдары жанагы текущий ремонт. Аны тендерден өткөрүп, баягы кичине класс-пласка деп таратып бердим. Но негедир анан баягы эмеден окусам, ошо жылдары көп акча бөлүп бериптир. 13 миллион доллар теги гранттан, бул гранттан. А почему бизге ошондон бөлүп берген жок? Муреки цементти да мен тетиги стройкадаш деген тааныш эмелерден 10 мүшөк, 5 мүшөк алып келип аттым жөн өзүмдүн авторитетимди. Авторитетиңди салып эле? Мына Морекини тентет жактан канттан жана подъемникти жалдап келип монун бетин өзүм дагы эметтим. Чачтым мына капкара түрмөдөн жаман болчу мунун кебетеси мен келгенде. Агартып койгонум мен. Бир ким берген жок мына например. Анан кой деп анан аскери чен даярдоо деген сабагы башта кирип калды. Анан айттым мен ошол жака эле отуруп койчу, бар ремонтко берген, анан баасы мага тиги краска бербесин деле кыйкырышат. А мага эчтеке бербесин, мен кирип кандан көрөксө деп. Анан негизи бул деген, например, ушундай да. Анан рахмет. Мына жана резит көрсөтчү деп ичине арыз-пас жазат. Бул эми 17 жылы ошондон баштап мурунда директорлорду мен билгенден караганда жазып арыз жазып директорлор. Анан бул директорлорду менен тутканда муну арыз жазып баштады. Кимге только арыз жазган жок. Но жазгандан кийин результат если арыз аныкталса жумуштан алыш керек эле директор. Туурабы? Көп арыздар жазышты. Бизде бир 4-5 арызчылар бар. Катуу арызчылар да. Анан тиги раз результаты жакшы болгондон кийин бошотуп алган жок да. Но азыркы жанагы эки кошуп болгон бул туура эмес. 10 жыл мен туура эмес көрүп атам. Себебин айтып коеюн. Себеби мындай. Бул кол өнөрчү. Муну деген өкмөт деген Кыргыздын өкмөтү деген атайын кол өнөрчүлүк жагындагы лицей деп Сүймөнкул Чокморовдун атын берген. Анан ошо эми жакында ошо 40 жылдыгы 80 толтондо директор Чолпонкулов деген акча бөлүп ичине конок келет деп ойлобойм. Мына дашык бар. Ал арызчылар барып жазса ошо арызчылардын эле тилин угат, башканын тили укпай калды да негизи. Например, арызчылар күнүгө келип аткан бир кабинетке кирсе айтпайбы, канча айтты деп айтпайбы? Жок, наоборот. Бул жерде мындай да, бул директорду бошотуш керек болсо, ал жетпей болгондо бул бириктирип атат. Мындай болчу. Баягы штат кыскарды, бириктирип директор болот деп, мына культурный жазады. Бирок болуп аткан кишини больницадан бери бошоткон акчасы жок да. Жок. Ал жок болбойт андай бул. Анан булар деген мен иштеп жүргөндө, мунун козан директор болуп чарса,
Bular өзүнчө групп болсо 5-6. Мен директор болсом, сен дагы директор болосуң деп, мен билиштигин угуп жүрөм да. Bular уже изменить башкан. Анан чолпон куруп, по-моему, мен калп айтпайм, не знаю, каналында бирөө местаны решать этти. Анан бошото албай калгандан бириктирип ушундай ой кетип атат. Стоп. Культураны алып койгончу. Алып кетип койду. Арыз жазып правоохранительный органдан прокуратура жактартан келишти. А келгенде результат деген совсем болгондо ошо негизинен алат эле да. Аяктан результаты жакшы чыккандан кийин буну эмнелерин билбей калды да. Билбей калгандан кийин ушундай болот да. Анан бул жерде деген негизи, например, жана мастерскойдо койсуң, мондан эме тиреп коюптур, баарын барып көрүп. Постоянно. Ой, аны деген, например, мен калп айтпайм. 2 жылдан бери ошо чолпон кылып ошол жерде мастерской бар экенин дагы мен уккан эмесмин, барып көргөнмүн. Не то что барганын уккан эмесмин. Мен иштеген жерде барган жокмун. Андай кийиндер барган жок. Алайбек деген руководитель ушу Бишкек шаарында урап түшүп аткан мастер. Балдарым кебетесин көрүш керек болчу, как руководитель. Анын акчасын алып, баш керек правительство, акча бөлүп бергиле, же болбосо башка мастерской бергиле. Занимайтесь какой-то ерундой, действительно. Биякты ызчы жаштырып, ошолор менен уже отуруп, мына 2 сапар келип жыйнаш чачтым ушерден. Арзын эчтеке топ чыгарган жок. Айткан топ чыгарам. Теги эме деген, ушу мен узерин отурганда. Могу результат канареке. Тем полиция да текшерди да. Ушун результат если действительно выявится нарушение, мен топ чыгарам дедим. Не выявили? Я. Кайсы фин полициядан келди? Шаардык фин полиция. Билемисиз келди. Анан ал деген топ нормальный болду да. Анан нормальный болгондон кийин, анан дагы арыз жазса жанагындай бирбас айтыш керек, кончай деш керек да, как руководитель. Жок, анткени жок, кайра качан арызды эле, анан арыздын текшерип, анан бөлгөлөр отуруп берсем. А биринчиден азыркы деген оптимизация деп мына азыр эме оптимизация өмүрүндө мындай болбойт. Оптимизация мына жакында деген президент өзү баш болуп мектепти, анан лицейди текшерип, давай бизге деген Кыргызстанга рабочий класс керек деп каксап кетти. А эмне үчүн ошондо жанында туруп ошо лицейди көрөсүң, акча бербейсиң деп айтпайт. Бир лицей бар экен, ремонттогон, ошону коюп мынтип коюп турду. А эмне үчүн ошону алып барып биз сурадык? Вообще сурагандай жок болуш керек, эч андай эметпей. Оптимизация, анан ким болот? Например, мен пример менен айтып мына жерде деген милицейский академия деген бар. Имени Ергаш Алиева генерал. Чопановский. Анан туруп эле оптимизация деп туруп, Арабай университетине кошуп койсунчу. Болот. Эмне деген оптимизация болот? А бул деле ошону деди. Сүймөнкул чоңот кол өнүп чыкты. Азырда деген повар менен кулинар деди. Тамак ашпыш. Ол налык. Ошого муну алып кошуп койду. Бул эмне оптимизация? Бала ыйлашат, мастерлер. Жок, бул деген бул кимдин идеясы? А муну, например, правительство билбейт окшойт. Ошон үчүн айтып туруп, тем более деген мына баягы мен өзүм уккам телевизордон президенттик мынтип айткан. Бизге деген рабочий класс керек. Себеби мына биз деген азыр деген мынтип айткан. Не количество, а качество деген. Например, баягы суверенный мамлекет болгондо ар бир университетте деген юрфак ачылып калган. Мына азыр деген 95% юридический образование алып жүрөт. Жөн эле штамповать этип, количество жерге. Туурабы? Анан биз ошон үчүн деген президент ошон үчүн айткан, бизге деген рабочий, биздин диплом менен барып жактан юрист болуп иштелбейт экен Россияда көпчүлүк. Лучше давай рабочий класс үйрөтөбүз. Мына готовить оптимизацияда готовить этиш керек. Фрезеровщик, монтажник, наладчик, токарь, слесарь, наладчик, мына кол өнөрчү. Мына ушуларды деген балдарды үйрөтүп, любой жерге барса иштейт станокто. А бизде деген андай жок. Мына примерно 10-чы лицей. Өмүр бою повар менен 300 бирдеме киши даярдайбыз. Бизде повар. Бизде де мына жанагы көчмөндөр ой болбоду, туристтер келди, биз туристтен деп атат. Эмне повардын тамагы менен сыймыктанып кетти. Кол өнөрчүлүктүн товарлары мына ошодо деген бүт мына эменин товарын алып сырыйнын алып кетет. Мына жакында Сауд Арабияда 1000ден ашык киши алып барды, ошол нерсеге. Аяктан Кыргыздын кол өнөрчүлүгүн көргөздү да. Анан эмне поварлардын тиги выставкасын көргөздү. Жок, мына туристтер любой жерге барганда ар бир культуранын барган жери жакшы экен, эли жакшы экен,
өзүнүн культурасы бар экен, өзүнүн кол өнөрчүлүгү экен, суюн алып кетет да. Ооба. Туурабы? Рахмат. Мен, например, Ооба. мен калп айтпайм, 94-жылы мен иштеп жүрүп, башка жер иштечүмүн деп айтып эле. Анан бул жерден бир чоңум деген Америкага бир айга командировка жүрүп калды да, алдымен отур. Ошондо мага кайрылды да. Тиги мен Америкага барсам бир жакшы сувенир бизден Кыргызстандан жасап берчи dedi. Анан мен кошунам как раз көкөр жана кам жасаган бала болчу колушта. Анан эми Америка барасыз деп туруп, топостун терисинен көкөр жасаттык. Элдик шырагына алып барып берсем, барып көргөндө айтты, "О, сенин сувенириң жактан укмуш болду. Мына Кыргызстан кандай экен" деп. Ошондо мына 94-жылы алып барып көрдүм. Анан биздин балдар ушундай жасап атат да. Мына туристтер эмнеси келет? Анан азыр оптимизация деп кошуп койгон этеги да. Себеби мына биз деген, например, Чыңгыз Айтматов деп кыйкырып атабызбы? Биздин жана Кыргызды кыргыз кылган. Андан кийин мына андан кийин эле ушу Сүймөнкул Чокморовбу? Рестордун эл артиси. Туурабы? Ал кол өнөрчүлүк да, аны повар эмес да. Повардын кошуп туруп повардын лицейдеги Сүймөнкул ал позор деп коет. Жана мен примерде генералды кошуп коюп, эме Арбаевка. Ошондой эле болуп калат да. Рахмат. Андан кийин Бул деле ошондой да. Повар менен тиги кол өнөрчүлүк. Анан ушул экини действительно правительство билбейби, жеткиликсине алар уксун. Айткыла бул Эгерде сиздин үнүңүз суроо. Бул деген действительно издевательство над Сүймөнкул Чокморов. Месли ошондой директор агентство ошондой народный артист болуп ачык өзүнүн фамилиясын коюп койсун. Алаңдайга жетпей туруп, анан турган лицейди наоборот лицейди расширять этиш керек. Ачыш керек жаңы специалисттерди. Башка здание салыш керек. Бириктирбеш керек. Вот к этому айтыңызчы, эгерде сиздин үнүңүз да тикелей азыр президент угат, ошого кандай деп кайрылуу айтасыз? Мен кайрылуум деген просто чолпон көмөктүн творит, пускай решает, пускай кам эмне үчүн бул жерде вопрос ошондой болот да. Эмне үчүн тиги кулинарга Чокморовдун неме кошуп атат, оптимизация деген специалисттерди болуш керек. Вот кайрылсын деп пускай ушуну чечип берет. Демек, бул жерде Чолпонкулов өз кызыкчылыгын пайдаланып атат, а кесипкөйлөрдү ойлогон жок. Ошондой эле болуп калат да. Болду, рахмат.